Assalamu алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары. Бүгүн кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып коюңуздар. Кыргызстандын грек-рим күрөш боюнча балбаны Жоламан Шаршембековдун быйыл Парижде өтө турган Олимпиада оюндарындагы дагы эки атаандашы белгилүү болду. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. 22 марттан 24 мартка чейин Египеттин Александрия шаарында спорттук күрөш боюнча Африка жана Океаниянын лицензиялык мелдеши болуп өттү. Анда Африка жана Океания чөлкөмүнө кирген өлкөлөрдүн спортчулары Париждеги мелдешке жолдомо алууга ат салышты. Аталган турнирде 1-2 орундарды ээлеген балбандарга лицензия берилди. Жыйынтыгында грек-рим күрөш боюнча 60 кг салмакта күрөшө турган кыргызстандык балбан Жоламан Шаршембековдун эки атаандашы аныкталды. Лицензиянын бирин алжирлик Абделкарим Фергат, экинчисин египеттик Муамен Ахмед Раби Мухаммед алды. Абделкарим Фергат учурда 30 жашта, ал Африканын 4 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун коло медаль ээси. 2021 жылы Токиодогу Олимпиада оюндарына катышып 13 орунду ээлеген. Ал эми египеттик Муамен Ахмед Раби Мухаммед 24 жашта. Ал быйыл Африка оюндарында алтын медаль жеңип алган. Эскерте кетсек, алдыда дагы Олимпиадага жолдомо бере турган 2 континенталдык жана 1 дүйнөлүк мелдеш өтөт. Кыргызстандык мушкер Санжар Сейдахматов Баку шаарында өтүп жаткан улуу жибек жолу эл аралык турниринде атаандашын нокаутка кетирип, кооз жеңишке жетти. 57 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып жаткан Сейдахматов чейрек финалда Тажикстандын спортчусу менен жолукту. Беттештин биринчи раундунда эле кыргыз спортчусу атаандашын нокаутка кетирип жеңүүчү аталды. Ошентип Сейдахматов турнирдин жарым финалына чыгып, минимум коло медаль капчыкка салынды. Ал эми Анвар Ходжиев менен Жакшылык Талайбек уулу алгачкы беттештеринде өзбекстандык спортчуларга жеңилип калышты. 24 марттан 29 мартка чейинки аралыкта Бакуда өтүп жаткан турнирге 11 өлкөдөн 100дөн ашуун мушкер келген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Дөлөн Өмүрзаков атындагы башкы стадиондо өткөн Кыргызстан Тайпей беттешине барды. Оюн 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо баскычынын алкагында өттү. Кыргызстандын курама командасы 5-1 эсебинде жеңишке жете алды. Оюнчуларды колдоо үчүн 13 миңден ашык күйөрман келгени маалым. Беттеш аяктагандан кийин мамлекет башчысы улуттук кураманын кийим алмаштыруучу бөлмөсүнө барып, команданын ишенимдүү жеңиши менен куттуктады. Садыр Жапаров футболчулардын даярдык деңгээлин, машыктыруучу штабтын ишин жогору баалап, күйөрмандарга жагымдуу маанай тартуулаганы үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле өлкөнүн улуттук курама командасы мындан ары да эл аралык мелдештерде ийгиликтерге жетүүсүн каалады. Ошондой эле мамлекет өз кезегинде спортчуларга толук колдоо көрсөтөрүн кошуп кетти. Эске салсак, 21 мартта Кыргызстан курамасы Тайбей курамасы менен Гаосюн шаарында да беттешкен. Анда оюн 2-0 эсебинде акшумкарлардын жеңиши менен аяктаган. Мына ушундай достор, спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып, бул видеого лайк басууну унутпайлы.